Саламатсыздарбы, урматтуу Батмабат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү? Амансыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда Ала Тоо кафесин кайрадан сиздерге көрсөтөбүз. Бул Ала Тоо кафесин кайрадан көрсөткөнүбүздүн себеби 6 январь ичинде кандай тамактар даярдалып жатканын чагылдырганбыз. 8 күндө кандай өзгөрүүлөр болду? Анда сиздер менен бирге күбө болсок. Бул өзгөрүү мына ушуга айтканбыз алмаштырдык, бул жаңы болду. Бул жерлер актуалдуу. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ушундай иштесе болот беле? Порядка. Мына бул жерлер акталып, сырдалып, краскаланып, тазаланып калыптыр. Мына идиштер таза биринчиден. Ушундай иштесеңиздер болот экен го, 15 январь бүгүн курулган. Барында маркировкасы бар. Бүгүнкү число 15 январь 2022 жыл. Ушундай кылсаңыздар болот экен го. Сөзсүз текшерип, интернетке чыкпай эле дайым элибизди таза тамак менен тамактандырсак жакшы болот. Өзгөрүү жакшы. Сиздерге рахмат. Туура кабыл алып, элибиздин ден соолугун ойлоп, жууп тазалап, дайым ушундай иштесеңиздер, сиздерге адам дагы көбөйөт. Эң сону таптаза. Өзгөрүү бар. Барында маркировка бар. Бүгүнкү даярдалган пельменлардан. Бул котлеттер бүгүн даярдалган. Ичинде таптаса. Бул жакта да баары маркировкасы бар. Таптаза. Таза уже. Ушундай таза иштесеңиздер, элибиз сиздерге келет. Айрыкча ашкананын ичи таптаза, эң сонун. Рахмат. Перчатка кийсе болот экен го? Сиз кийип алыңыз, Ушундай таза иштесеңиздер, жакшы болот. Мен жолумда кетип, мен мына бул жердин куламын. Кызым мен бул жака кеткен болсо, сиз ушинтип перчатка кийип, маска менен мына местомуздар таптаза, жакшы. Өткөндөгү эме жок да? Болса сиз түшүнбөстөн мен жогумда келип алыпсыз да, ошон. Эми сизге баардыгы мен каттан билейин, жогумда бажак нерсе по порядку, да? Ооба, каттан билейин. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай өзгөрүү болгон. Эң жакшы өзгөрүү десем болот. Эң жакшы өзгөрүү. Мына үстү таза жуулган идиштер, бети жабык, санитардык абалы таза. Текшергенден кийин өзгөрүү аракет дагы болду эжесиздерге. Ушундай таза кармасаңыздар дайыма. Жумуш бүткөндөн кийин жууп, жумуш бар, ыстык канализация бар, эки жолу жака чакалап, мына экинчи жуулап. Мында өзү жок турган байланып. Ушундай мен ушундай көрсөткөнбүз. Холодильник таза. Бул эткер жаңы жакшы пакет, азыр келген маркировкасы менен сертификаттары бар экен. Азыр аны да көрөбүз. Бул жерде да баары пакеттер алмаштырган. Бүгүнкү число бар, 15.01.2022. Баарында бар. Холодильниги таза. Ушул жерге минус койгон, тазалап жууп. Өзгөрүү бар. Биз өткөндө 6 январда чыгарганбыз да. Сертификат бул эже оруп
кеткенине байланыштуу жок болгондуктан сертификат мед книжкасын көрсөтүп алган эмес. Чейиндик бар жарактуу. Россиядан өткөн, миграция өткөн. 2020, 19 март 2022 жылга чейин жарактуу. Бул дагы ошондой. Бүт баары бар бизде. Мынаңыздын эмес да? 19.03.22 жылга чейин жарактуу. Баары ушундай өткөн. Өткөндө бул эже жоктугуна байланыштуу көрсөтүп алган эмес. Бул 17 март 2022 жылга чейин жарактуу. Жакшы. Эттенди көмөлөрүбүз барын калган. Бул жанагы сиздерге көрсөткөн ар бир эттин ветеринариядан берген сертификаты, таза союлду деген, этиңиздер текшерилип өткөн, текшерүүдөн, лабораториядан. Ушундай иштесеңиздер болот, эже. Азыр Жакшы. Мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу Батмалат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз өткөндө 6 январда сиздерге чагылдырганбыз бул ашкананын ички санитардык абалын. Бүгүн уже өзгөрүү бар да, жакшы өзгөрүү бар. Санитардык абалы жакшы, таза, үстү жабылган, маркировкасы бар. Ушул ашкананын жетекчисине ыраазычылык билдирсем эже. Сиз дагы бизди колдоп, элибиз таза тамак жесин деп, актап сырдап, жууп тазалаганыңызга Аллах разы болсун. Ушу биргеликте көмөктөшүп, ушинтип иштесек, элибиз таза тамак жейт. Мен айтар элем, ушул Баткен шаарындагы кайсы көчө эле бул? Тургунбай Садыков көчөсүндө Алаток кафесинде эми коркпой, кооптонбой келип тамак жесеңиздер болот. Себеби ичи таза, тамак даярдалган жери таза. Аны өзүңүздөр YouTube каналыбыздан көрүп, күбө болсоңуздар болот. Рахмат эже. Урматтуу Батмабат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз азыркы экинчи кафеге келдик. Баткендеги мен деген кафелердин бири. Бул Баткен шаарынын Сыдыков көчөсүндө жайгашкан Салкын Төл кафеси. Анда сиздер менен бирге көрүп алсак, ичинде кандай тамактар даярдалып атат. Керектесен. Макул эже. Бул жерде ачык тамактар даярдалып атат. Келиңиз. Жакшысыздар бе? Жакшысың. Жок, ар күн иштелсе дагы бул бүгүн 40 саат иштетилсе дагы жууш керек. Бул окушкадан тартпыз да. Азыр окушкадан эмес, менин формам бар келгенге. Рухсат кагазындагы бар. Жок, мен ичине тартамын. Siz айтышкан эже? 24 saat иштейбиз. Мага десе 40 saat иштейбиз. Таза кылып иштейин болду. Башка сөзүм жок сизге. Ичи кеп калам. Ол иштебейт калат. Иштеп турат. Иштебесе эмнеге майонездер коюп койдуңуздар? Идиште кайсы жол жуулат бул жерде? Жооп бере турган адам барбы? Ашкананын ичиге ким жооп берет? Эмне деген тамак? Бул манты. Манты даярдап атабыз. Манты? Сертти кийгизип койбойсуңарбы? Манты даярдап атасыңар? Манты даярдап. Бул фаршпы? Ооба, фарш. Эми фаршы. Жакшы раз болсоңуздар ажем экен. Пиязыңыздар жерде турат. Картошкаңыз жерде турат. Елге тамақ даярдап атасыңар ғой, жейсіздер. Ол иштебейт немелер жасап койгон. Бул качан даярдалган тамак? Эми ичине казаныңыздар жууп, мына газыңыздардын үстүн жууп, мынаңыздарды жууп, нердин салфетка берсеңиз, ашкананын ичиге формасы жок официанткалар киргенге мүмкүн эмес. Себеби мынанын үстүн көрүп атасыз чоңур.
Айжа, көртасыз ба? Сол жерді жуып қойса. Бұларда емес жоқ, қашан дайындалған, маркировкасы жоқ қой. Жоқ, ертемен дайындасаңыздағы маркировка болуш керек та. Бұл ашық тұрады, бетте. Жоқ, бетіне жауып қойыш керек та. Бетін жауып тұрып, салфетка менен пакетіне жауып, маркировка қойып қойыңыздар. Болды. Нерді дағы тамақ беріле тұрған жерді жуып. Картасында сан дейін болады ма? Жоқ, ошанда емес, күнде ертемен жуғыш керек негізі. Оғыча май жерде білесіздер, мына печканы қараң. Өзіңіздерге іштетсеңіздер дағы, бұл жуылып. Мына етіш тұрған жеріңіздер қараңыздар. Бұл нені майы? Бұл ерітілген май. Ерітілген? Бұл даяр салат па? Бұл жақта тұрады ғой жаман жерде. Мына сковородкаңыздарды да жуып тазалап, а? Мына қараңыздар. Неріңіздер қараңыздар, тоқ атшып. Нерлер кер. Мынаның үсті вообще мере кер. Мына еттің үстіне жерде тұрады. Жоқ, морозиліктен шығарсаңыз тағы тазарақ жерге қойбайсыз ғой, мынаңыз қараң. Стол арчыған тіреп қойыңыз. Мына чай ичіп тұршымдан біздің елдерді таза қылып жуып, а? Бұл жерде чай ішіп етпеді, марақтан қайнатып. Салатыңыздың беті ашық тұрады, жауып қойыңыз. Бұл котлеті қашан берілген? Кем қолар бұл жерде, әже? Жоқ беріп қойбайсыздар бұ? Котлет қашан берілген? Котлет кешінде дайындалған. Беті ашық тұрады, біріншіден. Азыр мен холодильниктен Екіншіден маркировкасы жоқ. Бетini жауып, бұл жерде қанша мұсыр тұрады қараң. Мерділі. Мұсыр. Мына котлеттер барын кече дайындадыңыз ба? Мына аш қачанғы аш, әже? Әже, мына аш қачанғы аш? Жоқ беріп қойбайсыздар ба? Тоғыт бұғында мамлығы отырсыздар ғой, қачанғы аш? Ол кешкі ашығыз. Ана неге тұрады бұл жерде? Салып қойылса кешкісіне. Қайқа саласың? Мұны елге сатасыз ба? Елге сатпайыз, елге беқа дайырдап қойып сатамыз. Бұл кешкі өзіңіздің балдарға бола беретін ба іштегендерге. Бұл жерде тұрбаш керек, дәзені қойып болғанда. Салатқа дайырдала тұрған. Ушул бардық кафеделе ушундай котлеттерди 2-3 күн алдын пиширип койду окшойт. Жок эмеси. Маркировкасы жок. Качан пиширилган. Мына бул дагы тамак. Эмне тамак? Белгисиз. Бети ачык. Бул элим бизге келип жейт. Бул дагы өзүбүз жейтпейт, билбейм, өздөрү жейби. Бул дагы качаңгы. Эже, мына качаңгы тамактар. Бул 5-6 күндөн бери жаткан тамактар да. Холодильниктен ичи кир, бети ачык. В общем, жуулган эмес холодильник. Чымдар отуруп, уже бети ачык тамактар турат бул жерде. Крылышки. Жерде эмеден аткандары да окшойт. Кир идиши дагы бул пакетте турат. Мына ичине жакшылап тартып койсун. Бул шорпо экен, азыр даярдалып аткан. Эже, мына шорпону даярдалып аткан идишти жууп койсоңуздар, сураныч. Бул каяктан келген керек? Жооп берип койсоңуздар чыкпайсыздарбы?
Bugün ertesi menен kelген. Каяктан келген? Бул бизге доставка кылып жеткире берет. Каяктан келди? Ким алып келди? Бизе ошо частный эмелерден Жок, ким алып келди? Ошонун адреси бардыр. бул адрес ичи Баткенде эч ким адрес жазылбайчы. Неге жазылбайт? Жок, эжерейти Бишкектен жазылбайчы. Сизге ким алып келди? Ошону айтып. Бизге ошо бир частный эмеден алып келе берет. Эшиктен калаган алып келсе келе. Алып келе берет. Мен өзүм заказ алып өзүм койгом. Эч кандай. Кана Баары сертификаты Кудайдан барбы? коркоттор. Сертификаты барбы? Жок, сертификаты жок. Неге сертификаты жок? Мүмкүн бул өлүп калган тоок чыккан билет, арам өлгөн тооктур. Вирус азыр жума деген оору бар. Эме кылбаштым. Өзүңөрдү билип алгылаш эле. Мен сизге не кылып атамын? Жакшы болсоңуз деди. Эч ким өлгөн тоокты эч ким түшүрбөйт. Баары Кудайдан коркот. Анда кана сертификаты бериң, Сен өзүң сертификатты. сертификаты кылгана. Өзүңдүкү кана. Мен сизге көрсөттүм. Мына. Санатчыдан салады, мына. Эскертип берген ишенайбы? Мен келем, күтүүсүз келем. Күтүүсүз келем. Не себепте мага мындай жооп берип атасыз? Сертификат кана ким алып келди? Частный алып келди деп атасыз. Сертификат алып келе кандай кылат биз? Көчөдө келсе да алып келе Алып бересиз. келе беребиз. Неге? Алып келе беребиз. Сертификатын карап албайсыз. Бул каяктыкы? Албайбыз. Дарыланганбы? Неге? Сен бул дер Баткенде билесиңби? Баткен болса не болуптур? Тазалык кармаш керек, эже. Не деп атат? Ушунча ел деп атат. Кая дегенмен Кана тазалык документин бериң мага. Документин бериң, макул. Кандай ондай эч ким Баткенде ондай Документин бериң. Болот, мындан кийин болот. Баткенде Оңдолот, Кудай буйрса оңдолот. Сен биринчи башка нерсеңерди оңдоп алгыла. Мен оңдоп атам. Башка мен өзүм деген нерсени жашап алсам. Шартылуу жок. Неге канализация жууппан? Канализация жок болсо жабың. Иштебеш керек. Сен бар ишиңди кыл. Жабың мына кухняңды. Өзүңдү билип ал сен. Мен өзүмө асылбаң эже. Өзүмө асылбаң. Милицияны чакырың азыр ишемесе. Чакырың. Чакырып сага керек болсо сен Мага керек эмес. Мага документ мана. Любой жерди чакыр. Мен чакырган жокмун эже. Туура эмес жооп берип атасыздар. Эмне көчөдөн келгенде алабайбы? Көчөдөн келип атасыздар. Сиз этиканы карабаңдар, өзүңүздөр. Сен кайдан коркуп иштегениңиздер ушулбу? Жерде бардык жатат. Кудайдан коркконуңуздар ушулбу? Ушулбу? Өзүңдүн аркаңда Өзүңүздөр ушулбу? Мен аркамда жебил ата. Айкөлдүкүнү мен чыгардым. Эртең текшерүү болот. Кандай эми болуп атат? Чыгарыңыздар. Негатив эмес. Элим палет тамак жей берет дедиңиз Сен мына. элимде бүгүн элим деп калдың. Жалган сүйлөң, мен көп жылдан бери элимде иштеп жүрөм. Бул жерде бүт аткан канча күндүк тамактар. Сертификатын бериң анда. Мына ачык жатат. Жаптырганга күчүм жетет. Бет ачык. Даярдалган маркировка жок. Кир, шашлыктын идиштери дагы, шиштери дагы. Мен эскертип берип кеттим. Кача маркировка болгон, кайсыл жерде жок. Маркировкасы жок. Холодильникке кир. Макет. Тоорлары, в общем, кулак салбай жууп коюп, 5 перчатка иштеп атат. Тамакка түшөт бул нерсе. Кир, в общем, үстү чаң. Бул жерде огурцлар ачык турат. Помидор кесилген. Ушан жашлап калсын. Мен турман кичине. Маке, урматтуу Батмабат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктарым. Өзүңүздөр күбө болгондой, Салкын Торп кафесине кирип чыктык. Бул Баткен шаарынын менмендеген кафелердин бири. Санитардык абалы өтө начар, жооп бербейт. Ашпозчулары тетири мамиле жасап, грилди кайсыл жактан алып келдиңиз десе, көчөдөн келген алып сата беребиз, элиме боло берет, баткенчилерге боло берет деп жооп берип атат. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биздин чыгарылыштан алыстабай комментарий жазып, сунуш калтырсаңыздар болот. Көңүл буруп көргөнүңүздөргө Аллах ыраазы болсун.